Все готовы? Да. Все, поехали. Айда Салянан азыр башкаруу чарасы каралат. Башкаруу чарасы каралууда адвокаттары кичинекей ымыркай 2 жашар кызын эске алуу менен ал Айда эч жакка качып кетпейт. Тергөө менен мындай кызматташат. Айда буга чейин мындай кылмышкер эмес, ал мамлекеттик коомдук ишмер, экс ген прокурор. Ошондуктан ушул жагдайларды эске алып, Айда Жеңишбековнанын башкаруу чарасын үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен азыр адвокаттары сотко кайрылат. Сот кандай жыйынтык кабыл алат? Мандуулук кылып Айда Жеңишбековнаны үйүнөн чыгарат. Анткени азыр биз ушул статистиканы, практиканы карасак, көп адамдарды сот үй камагына чыгарат. Кандай себеп менен, кандай критерий менен, кандай көз караш менен андай чара колдонулат. Мындай ал соттун аберине, анан соттун бир өзүнүн внутренний убеждениясына каралып атат. Ошондуктан биз да үмүт кылып атабыз, Айда Жеңишбековна бүгүн үй камагына чыгат деп. Мындан ары кандай болот, аны эми сот чечет. Ал эми эгерде мына азыр ар кандай маалымат келип атат, Айда Жеңишбековнаны ошол СИЗО 1ге алып барат экен, анан ГКМБга алып кетпейт экен деп. Эгерде СИЗО 1ге алып кетсе, анда бул түздөн түз Айда Жеңишбековнага моралдык, психологиялык кыйноолорду көрсөтүп, тергөөгө керектүү бир көрсөтмөнү алууга мажбур болуп атат деп. Ошондуктан жалпы тергөө органдары уят болуп калат. Биз ошону эскертип атабыз. Анткени эл келесо эмес, эл билип коет. Айда Жеңишбековнаны алып барып ошол СИЗО 1ге кылмышкерлердин арасына камаганы бул Айда Жеңишбековнага болгон мындай кыйноо деп биз баалайбыз. Ошондуктан андайга мен ойлойм, соттор, укук органдары жол бербейт деп. Жана инисинин ишине байланыштуу Кандай инисинин ишинде болсо Айда как жалгыз ушул мыйзамдуу өкүл болуп каралып аткан. Эми Айда Жеңишбековна эгерде камакта болсо, инисинин ишине дагы тоскоолдуктар болот. Анткени ал жерде дагы ушул кандайдыр бир саясий заказдардан улам иниси өлтүрүлгөн деген дагы сөз, божомол бар. Мен баягы мындай таккес айта албайм, аны сот аныктайт. Бирок ошондой божомол жок эмес, бар. Ал жерде кылмыш ишинде ошо өлтүргөндөрдүн бирөө бизди жогору жактан буйрук берген, эгерде камалбайсың деп айткан деген показанияларында сот иликтеп атпайбы. Ошондой маалда дагы Айда Жеңишбековнанын мыйзамдуулукту камсыз кылуу үчүн ушул бир өңчөй болуп калбаш үчүн Айда Жеңишбековнанын инисинин өлүмүнө дагы сотко качып турганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Негизи алып караганда бул жерде гумандуулук деп айтып атпайбы? Гумандуулук бир эске алыныш керек го. Айда Жеңишбековна качпайт. Мына ушул эле иш боюнча Динара Сагынбаева подпискада жүрөт. Усманова подпискада жүрөт. Жанагы Айда Жеңишбековнага көрсөтмө берген прокурордун кызматкери подпискада жүрөт. Анан алар подпискада чыгып, эмне үчүн Айданы алып барып камап коюш керек? Мына суроолор ушинтип эле жарала берет. Ошондуктан биз айткан жокпуз да. Таптакыр ишти токтотуп кой. Туура ишти иликтеш керек, иш каралыш керек, күнөөлүүлөр жазасын алыш керек. Биз ага кошулабыз. Ага бардыгы эле мындай мыйзамдуулукту элдин бардыгы талап кылат да. Бирок мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Мыйзам спекуляция болуп, бирөөнү иштеп, бирөөнү иштебеш керек. Мыйзамдар коррупция менен күрөшүүдө кынтыксыз баарына бирдей иштеш керек. Ошондо коррупция менен күрөшүү жемишин берет жана коррупция менен күрөшүүдө эч ким мындай күмөн санабайт. Эгерде бирөөнө мындай иштеп, ошол эле маалда ушундай эле жагдайлар боюнча экинчисине мыйзам иштебей калса, ошондо мына мыйзамдын баркы жогорку күчү жана мамлекеттеги коррупция менен күрөшүү урааны тиги мындай күмөн болуп калат да. Ошондуктан коррупция менен күрөшүүдө баарына бирдей мамиле болуш керек.
бирөөнө мындай көрмөкчүсүн болуп азыр кандай деген коррупция боюнча чуулар болуп атат, туурабы? Кандай деген окуялар дүрбөлөңгө мына салып атат коомчулукту. Анан бирок аларды көрмөкчүнгө салып, башка бир ишке алаксыктуу мен ойлойм бул туура эмес. Мисалы, эмне жөнүндө сөз кылайын дедиңиз ошол? Башка ишке кайсы ишти көрбөй жатат деп ойлойсуз? Толтура. Кайсы мисалы? Коомчулук билет. Атап кетсеңиз? Атап кетсек, цифровизациядан башталган коррупциянын бардыгы таможнядагы, контрабандадагы. Аны эми силер жакшы билесиңер. Макул. Кандай чечимдерди күтүп жатасыздар азыр? Сегодня, сейчас в 3 часа в районном суде будет рассмотрена вопрос избрания меры пресечения Аида Денисбековны. Мы надеемся, что судьи примут доводы адвокатов убедительными и выпустят Аиду Денисбековну под подписку о невыезде. У Аиды Денисбековны 2-летний ребенок, она общественный и государственный деятель, она бывший экс-прокурор. Я думаю, что она не сбежит и не будет воспрепятствовать следствию. И я думаю, что она будет как бы сотрудничать со следствием и для того, чтобы ее содержать в СИЗО номер 1, нет никаких оснований. Сейчас идут разные разговоры о том, якобы, что ее хотят перевести на СИЗО номер 1. Если СИЗО переведут ее в СИЗО номер 1, то это будет расценено однозначно о том, что ее хотят оказать морально-психологическое давление для выбивания нужного для следствия показаний. Поэтому мы считаем, что суд должен проявить гуманность, суд должен выпустить ее под подписку о невыезде. А дальше виновность в данном деле по Батукаеву установит суд, потому что это дело резонансное, она на контроле у общественности, и в любом случае виновные должны понести наказание. Но в данном случае закон должен быть единым для всех, не должно быть избирательного применения права. Вот когда избирательно применяется право, оттуда и начинается недоверие как бы закону и лозунгу борьбе с коррупцией. Поэтому я думаю, что при борьбе с коррупцией подход должен быть единый для всех, не должно быть как бы избираемых или там каких-то неприкасаемых. Поэтому я думаю, что в данном случае мне кажется, что вот этот Аиде Денисбековне меры воздействия применяются слишком жестокие. Спасибо. Алмамбет Насырханович, бир суроо да? Жанагы кесиптешиңиз Элвира сурап алды деп айтып чыкпадыбы? Бир да эркек депутат жана контрабанда маселеси боюнча сүйлөгөнгө жараган жок деп. Кандай жооп бересиз? Айтылды, көп эле адамдар айтылды. Мисалы үчүн Жанар Акаев айтты, мен айттым, Мадаминов айтты, көп эле адамдар айтып атат. Анан кеп мындай да, кеп бирөө айтып койду, же айткан жок, айткан баатыр, айтпаган баатыр эмес дегенден алыс болуп, бүгүнкү кезекте Коопсуздук кеңеши, генералдык прокурор, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, күч органдары мага түздөн түз реакция бериш керек. Өкмөт коррупция менен күрөшүүдө аткаруу бийлигинин жана укук коргоо органдарынын биринчи маселеси ошол. Ошондуктан аткаруу бийлигине шылтабай, эгерде аткаруу немеге парламентке шылтабай. Парламент эгерде биз бүгүн комиссия түзсөк, анда бул убакытты жеп коет. Анткени комиссия бир 2 айга созулат. 2 айдын ичинде мына 20 күндөн кийин мыйзам боюнча депутаттар каникулга кетет. Эгерде биз бүгүн комиссияны түзүп койсок, комиссия ошо менен сентябрга чейин иштеп мындай кетип калат. Ошондуктан биз жерде депутаттык комиссия түзбөй эле, түз эле укук коргоо органдары өздөрү баягы мындай тийиштүү чараларын көрүш керек. Анан мындан тышкары азыр депутаттык комиссия түзгөн менен дагы коомчулук ал депутаттык комиссиянын корутундусуна ишенбейт. Силер тиги Матраимовдун тоюна баргансыңар. Эгерде укук коргоо органдары өздөрү чара көрүш керек. Эгерде аткаруу бийлиги, укук коргоо органдары, прокурор, Финполиция, МВД, өкмөт эмне унчукпайт? Ошолор биринчи кезекте реакция берип айтыш керек эле да. унчукпай отура берсе, силер да унчукпай отура бересиздерби же? Жок. Бизде айтылып атат. А жана айтты, айтпай койду деген бул спекуляция. Кылмайсыңыз азыр ошол Азиз Батукаевдин чыгып кетишине, мисалга башкы прокурор ошол мезгилде өзү эле чече алмак эмес анын чыгып кетишине дегендей маанинде айтылып атат да бул жакта жакындарынан. Ошол мезгилдеги мисалга экс-президенттин деңгээлде же башка бир деңгээлде кишилер да буга аралашкан болушу мүмкүн деп ойлойсузбу? Мисалга буга артында эмне турат деп ойлойсуз?
Эми ала куштун атынан атайт деп коет го. Бул жерде кептин баардыгы эле барып Атамбаевка такалат дегендей. Мына сен бар ушул жерде ошону эле болжолдоп атат. Болуп аткан иш аракеттин баардыгы дагы ушул көрсөтмөлөрдүн баары акыры Атамбаевка такалат деп, ошон үчүн ушул иш чаранын баары болуп атканы ушул ала куштун атынан аташ керек деген ушул да. Ошондуктан сен ушул суроону да кыйытып берип атасың. Мен сага ачык эле айтып атам. Мунун ушул маселенин баардыгы бар Атамбаевка алып барат деген божомол менен ушул ким көрсөтмө берет да, ошондуктан жанагындай прессингтерди жасап атат. Окуя мына кандай өнүгөт? Азыр сиз айтып атасыз, тергөө абагына да алып кетти. Тергөө азыр бизде сотту күтөлү. Эгерде сот ар кандай сөздөр келип атпайбы? Кечээкү ГКМБнын СИЗОсуна алып кетпей, ЭВСке алып барды. ЭВСтен кийин түз эле баягы СИЗО номер 1ге алып барат экен. Ал жерде баягы кылмышкерлердин арасына салып, баягы айда өзү камаган кылмышкерлер бар да жерде. Ошолордун арасына салып, тиги моралдык психологиялык сындыруу жолу аркылуу түйүштүү көзөмөлүндай көрсөтмөнү алабыз. Эгерде азыр укук органдар ушул жол менен барса, анда жалпы эле ушул тергөөгө ишеничти жоготуп алат. Анткени муну кыйнап показания алган деп эл мына силер бааны берип коесуңар, эл калыс да. Ошондуктан Аида Жеңишбековнаны бүгүн үй камагына чыгарып, мыйзамды бузбай тергөөнү жүргүзүш керек. Ал эми мындай бул жерде маселени бурмалабаш керек да. Биз Батукаев боюнча ким күнөөлүү болсо, ошолор жазасын тартсын деп мына баарыбыз ошону талап кылып атабыз. Мен да ошону талап кылам. Анткени ким күнөөлүү болсо ошол жазасын алсын. Бирок Батукаев үчүн баарын камап, жөн эле бир жүздөгөн, миңдеген кишини камаган бул туура эмес. Ким күнөөлүү болсо ошо жооп бериш керек. Сиздин пикириңиз боюнча ким күнөөлүү? Менин оюм боюнча эң башкы буйрукту ким берсе, ошол күнөөлүү. Ошондо экс-президент Алмазбек Атамбаевди айтып калып атасызбы? Башында ким берген болсо да. Салянованы айтып калдыңызбы, үйүнө чыгарып анан сурай берсейин депчи. Ошондой шартта Саляновага мындай ишин жеңилдетип ошондой мүмкүнчүлүк түзүүгө кандай шарттар бар деп ойлойсуз? Кандай? Мисалы Салянованы үй камагына чыгарсын деп атпайсызбы? Үй камагына чыгарып ошол жактан сурасын деп. Ошого мындай жеңилдик бере турган шарттар же мыйзам барбы? Мыйзам бар. Мисалы үчүн Динара Сагынбаева ошол үй камагына чыкты да. Кечээкү Аида Жеңишбековнага көрсөткөн прокурор үй камагына чыкты да. Же бул жомокпу? Усманова үй камагына чыкты да. Көрдүңүздөрбү? Алар баягы көрсөтмөлөрдү алып, кимге ким каалаган көрсөтмөсүн токуп бергендер чыгып атат. Кечээкү жанагы айтишниктер камалды го. Ошол үйүнө чыккан айтишниктер мына жашырбай эле айтып жүрөт. Биз каалаган көрсөтмөнү бердик, чыктык деп. Ошондой да, ошентип баягы кысым сыяктуу болуп атат. Ошондуктан бул балким бүгүн иштебейт. Бүгүн мына мен тарыхта кылчайып карагылачы. Убагында кайсы айткан чындык жетти эле. Жок, өзүбүз билебиз, каалагандай болот деп атпады эле. Мына азыр кесепети болуп атат. Анысы кандай, эгерде азыр мыйзам бузулса, балким азыр иштебейт мындай. Тоотпой коет. Ар кандай билмексен болуп коет, бирок убакыт, тараза, тарых баарын ордуна коет. Ошондуктан мен айтарым, эч качан мыйзамды бузбаш керек. Мыйзамда кандай жазылса, ошондой кетсин. Мисалы үчүн 3-4 подпискага чыкты да, анда Аиданы да чыгарыш керек. Кечиресиз, бүгүн жумушчу күнү жогорку кеңеште бул маселе мындай депутаттар арасында кандай талкууланып жатат? Эмне пикирлер айтылып жатат? Чоң жыйында сөз болбосо да, депутаттар арасындагы кеп сөз. Эми аны депутаттардан сураш керек. Эми сиз ошолордун арасына келдиңиз да. Мен сизге өзүмдүн пикиримди айтып бердим. Эми калган депутаттардан сурагыла. Мен пикиримди айтпадым. Ушундай болуш керек. Мыйзам баарына иштеш керек. Мыйзам бирөөнү иштеп, бирөөнү иштебей. Бул менин адамым муга иштебейт, бул менин душманым муга иштейт деген жерде ал коомдо тартип эч качан болбойт. Ал коомдо элдер дагы мыйзамга ишенбейт. Мына азыр эмне үчүн парламентке, бийликке, жалпы коррупция менен күрөшүү демилгесине элдер ишенбей атат. Анткени мыйзамдар кээде буйдалаган төө болуп кетип атат. Кеп ошондо эле болуп атат. Сиз мыйзамды ким бузуп атат деп атасыз? Атамбаев. Азыркы мыйзамды ким бузуп атат? Мына мен айтып берейин Апрель каналына. Сен мына сурап атасың. Ушул Башалма Жээнбеков президентпи же Атамбаев президент? Жок, сен Мирлан Айтыкеев атайын мени мындай тилимен неметип сурап атпайсыңбы? Ушу бирөөнү жамандабайсың деп. Мен айтайын, ушунун баардыгына Атамбаев күнөөлүү. Ушу кылгылыктын баардыгын, ушул былгытманын баардыгын кылган ошол адам. Бүгүнкү ким болуп атат? Бүгүнкү кылып аткан процесстин баардыгы ошо Атамбаевдин кылган мындай күнөөлөр. Ошондуктан азыркы адамдардын убалына дагы ушул Атамбаев калып атат. 1,5 жылдан бери ким болуп атат? 1,5 жылдан бери Жээнбеков президент. Бирок Жээнбеков Атамбаев менен күрөшүп бүтө албай атат.
Атамбаев дагы эле өзүнүн таасирин мындай кетирбей атат. Мына сен да ошол таасирдин бирисиң. Өмүр бою Айтып атпайсың. Же болбосо кечээ эле Мирбек сен өзүң телевидениеда мына канчадан передачаларды өткөндө YouTube'дан көргөн. Жабышып коет, Атамбаев күнөөлүү болсо тарткан күнөөсүн да, правильно? Жок, тартсын да мына кылгыл. Мына айтып атат да, кылгылыктын баарын кылган ким? Атамбаев жээнбеков жөнүндө айтпайсыңар. Айтып эле атат мына. Аны Атамбаев айтат. Анткени бийликте да, бийликте. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков көңүл бөлбөйт? Эмне үчүн ушундай нерселерди карабайт? Азыр деген аны деген казыр Салянаны камап кое турган болсо, бул деген баягы Текебаевдин Маевский айтып койду деген эле сөз болот да, ошол эле история болот азыр деген. Бир Усманова айтып койду, анан Майрамбек айтып койду деп туруп эле камап койсун. Майрамбек жооп берсин, правильно кылган ишине. Ал дегенде кагаз жүзүнө жазып бериптирби, бул деген приказды сен аткарышың керек деп жазып берген жок да Салянова, Менин билишим боюнча. А эмне үчүн деген аны деген алып туруп камап коюш керек. Эртеңки ошол Текебаевдин историясы болот бул жердечи. Маевский камалат, эртең дагы бирөөсү камалат, анан кийин орто жолдо Салянова страдает кылат, правильно? Мен со стороны эле кишимин, жөн эле Салянованы мен сыйлайм да. Прокурор катары, аял катары, эне катары мен бул сөзүмдү со стороны угуп туруп, Шыкмаматтын сөзүн Атамбаевдин күнөөсү бар чыгар, доказывать кылсын Сооронбай. Кол коюп берди деп. Анан кийин эле Атамбаевди эле чыгып калышат да, Атамбаев уже кулагыбыз бышып бүттү бул Атамбаевгачы. Башында турган да ушул иштин. Жок, ошондо мейли доказывать кылып камасын. Мен Атамбаевди вообще көргөбөйм анычы. Камасын андагы. Анан деле Атамбаев кылат, Атамбаев кылган жок. Бүгүнкү бийликте Жолдош Сооронбай Жээнбеков унчукпай отурат. Эмне үчүн унчукпайт? Эмне үчүн элдин канча киши, эмне үчүн райым миллионду камабайт, Ан бар деген, анткени аны шайлоодо деген аны коргогон, ошон үчүн аны эмнеге камабайт? Эмне үчүн тиги бажа гейттерди камабайт? Чынбы? Анан эле бир кичинекей бир аялга эле күчтөрү жетип эле камабайт. Мындай болбойт, мен деп отурса биздин өлкөдө закон эч качан орнобойт, эч качан. Сиз аты жөнүңүздү таанышып коюңузбу? Мен атым Саадат. Кимдин тиешеси бар деп ойлойсуң Азиз Батукаевдин чыгарып кетишине? Ошол мезгилде баш Тиешелер прокурор болушу же президентпи? мүмкүн. Бул Батукаев жөндөн жөн чыгып кетпек эмес. Бул деген, конечно, бийликтеги чоң кишилер кылды. Бирок деген аны доказывать кылыш керек да. Мына, например, Текебаевда эле. Правильно? Текебаевди, может быть, албайбыз, билбейбиз да. Бирок доказывать кылган жок да. Доказательство болгон жок да ал жерде деген, чынбы? Эч кимисин бүгүнкү күндө ал киши ооруп сыктап бир больницада, бир түрмөдө отурат. А эмне үчүн ошону Сооронбай Жээнбеков көңүл бөлбөйт? Тем более биздин мына биз деген кылбадыбы? Ошо Атамбаев көрдүм, Атамбаев менен бул иш бүтпөйт. Надо вперед смотреть на жизнь. Правильно? Кылгандыр мүмкүн. Мен Атамбаевди вообще защита кылбайм. Бирок деген кичине мындай бул бийликте кыймылдаш керек да, чынбы? Атамбаев деп коюп эле болду, ошо менен деле интервью берип коюп басып кеткен. Мындайча айтканда өзү орусча өскөн, мындай кыргызча жакшы эметилген эмес, ал чит таза сүйлөйт, честно сүйлөйт. Ошон үчүн Атамбаев барлар жабышкан Атамбаев жакшы кылып кетти, эчтеке кылган жок. Жакшы кетти, эч эме чыгарган жок. Анан азыр Сооронбай Жээнбеков кылса кылып атат, ал болсо Сооронбай Жээнбеков деле унчукпайт жатты, Атамбаев кылып. Чындыгында Сооронбай Жээнбеков турушкан ким? Ошо Атамбаев досум деп жабыштырып туруп алып эми Атамбаев. Бүт барын жалан жаап Атамбаев деп атат. Көңүл бөлсүн да, правильно, кичине элдин келиш керек да. Туура сөз керек. Кимдин тиешеси бар дейсиң анан Азиз Батукаевдин чыгарылып кетишине? Эми ага чоңдордун тиешеси бар дейм, аларды айтпай атышпайбы? Бул жерде групповой болгон, көп эле кишинин тиешеси бар. Ошол эле врачтардын тиешеси бар. Бардык нерсенин тиешеси бар, биз деген көрүп турабыз. Анан эле Атамбаев мүмкүн, Атамбаевдин да тиешеси бар. Правильно? Камадан анын бардыгын эле чекесинен камап эле же жөн эле деп камап коюп эле эртеңкини ойлош керек да. Алардын бала чакасы мен көрөйүн деп туруп кичине эме көрмөй экен да. Сиз азыр бул жерде да, бул жерде Сооронбай Жээнбековдун бездействиеси болуп атат. Или действиеси болуп атат да. Ошол кызык болуп атат бизгечи. Же действиеси же бездействиеси. Аракетке өттү. Аракет кылганда деген эми айтыш керек да. Бүт күч барганда анын колунда. Бул жөндөн жөн эле бул болбойт. Тияктан бир заказ болбосо, бир кичине бир ылыш болбосо болбойт бул нерсе. Ким заказ бериши мүмкүн? Кимге буйрук мисалы? Кимдерге сот органдарына да кимге болмок эле. Булар көнүп калышкан, тетиги жакты карашыпчы, качан аяктан эмне команда болот депчи. А мына көрүп атасыңар, астыңкы соттор камалып атат, могу Свердловск райондордон, Манас Арапаевна кече камалып туруп. Чынбы? Ошолор күнөөлүү бар. Ошонун баары, ошолордун бүт баары күнөөлүү. Аткаруучулардын баары күнөөлүү. Алар деле чыгып кетти күнөөлүү. Анан кеп камап койгон менен эле бүтүп калбайт да. Мен бүгүн Салянаны камап койсом, мен просто таң калам да бул эми. Заказ дедиңиз, заказды ким кылышы мүмкүн?
кимдин заказы? Жок, азыр заказ деп Заказ ким кылышы мүмкүн? Ошо бийликте отургандарда. Может быть, бийликтен кылган да жоктур, бирок биздин соттор көнүп калган тияктан бийликтен заказ алып жүрүпчү, аяктан кандай звонок болуп отура беришет. Бирок булар эртеңкисин ойлонуш керек да. Эртең ушул эле соттор дагы бир жаңы эмки президентибиз келсе, ал жерде башкача болуп кетиши. Ошон үчүн соттор деген ойлонуп иш кылыш керек да, бир чечим кабыл алып аткан кездечи. Аида Жеңишбековна заказ аткарган кандай болуп калат? Мен, например, өзүмдүн көз карашым Аида Жеңишбекова. Почему-то мен ага ишенем, да? Почему-то мен ишенем, что она не причастна там. Понимаете? Жок, мурункудагы, азыркыдагы аткарат деп атасыз да? Азыркы чоңдордун эмеси. Бийликте заказ берип барат. Алар аткаруучулар. Анан ошо аткарган болгонбу керек болсо. Ал жактан прокурор келет, прокурордон сот менен эместе чечилет. Бардыгы эле ошондой, бардыгы эле. Анан дальше кете берет. Мына, например, бул эменин ишинде канча киши кармап атат, ошонун баары аткаруучулар да. Правильно? Барды коркушкан ошол убакта жумушунда иштеп калайын деп барды ушул нерсени аткарган да. А бирок жөндөн жөн Батыкаев өзү эч чыгып кетмек эмес. Вот это дураку ясно. Биз деген элдин баары эле көрүп турат аны. Ооба да. урматтуу Facebook колдонуучулар, азыр Аида Салянова мурдагы башкы прокурордун баш коргоо чарасын кароо боюнча азыр 1-Майыр райондук сотунда иш чара башталган жатат. Атамбаевдин күнөөлүү болуш үчүн эми Атамбаев сотко берсе деле Атамбаев деген докажи деш керек да, доказательство болуш керек да. Эч кандай доказательство жок эле бирөөдү күнөөлүү дей берсең эле боло берет. Түшүнбү? Мүмкүн күнөөлүү болсо тартсын күнөөсүн деп Койнуна кирип алып бирок жок, күнөөсү болушу мүмкүн да. Анан башка бирөөлөр страдать кылып атпайбы? Жок, туура. Ошол Атамбаев буйрук бербеген үчүн ушул болуп отурат да. Эгер Атамбаев буйрук бербегенде ким сот чыгара алабы? Биз чыгара алабы? Бул Атамбаевдин эле буйругу. Атамбаев Андай болушу мүмкүн. Кантырап калды да, ошо эмнелерин бир оюна келген доктур атып, Атамбаев каша, Кыргызстанга каша калкан чалып кетти да. Жөн мындайча айтканда Атамбаев вообще беспредел. Бул Кыргызстанды өзүнүн как менчи катары кааласа камайм, кааласа соткойм, кааласа өлтүрөм дегенге чейин уже беспредел болуп калган Атамбаев. Кааласа элестетчи, 6 миллион элди мал кылды, иш эмес кылды, ит кылды. Кайсы президент вообще бул Атамбаевди мындайча айтканда бир жинди чалышты шайлап турган да, жинди чалышты. Муну көрсө эмеде деле бар экен да. Билбеттик да, адамдын кимеки бар, сырт адамдын сырты аласы ичинде, мал сырты аласы сыртында дейт. Биз Атамбаевди байкап аптырбыз да, келесоо экени. Бул рухмий келесоо экен да. Келесоонун өзүнүн элин малга теңеди, итке теңеди, келесоо кылды. А өзү